Кыргызстанда 9-сентябрга карата коронавирус илдети 104 адамдан аныкталып, алардын 61-и Бишкек шаарында катталган. Ош шаарында 1, Өчүй облусунда 16, Талас облусу боюнча 3, Нарын облусунда дагы 3, Ысык Көл облусунда 9, Жалал Абад облусу боюнча 7, калган 4 Баткен облусуна таандык. Суткада 137 адам илдеттен сакайып, өлкө боюнча 2 бейтап каза болду. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 698 бейтап, амбулатордук түрдө 1122 адам дарыланышууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 176.883 адам коронавирус жуктурган, алардын ичинен 171.048 киши айыгып чыкса, тилекке каршы 2563 адам каза болду. Кыргызстанда 41 суткада COVID-19 коронавирустук инфекциясына каршы 14243 адам эмдөөдөн өттү. Анын ичинен 5990 адам вакцинанын биринчи дозасын, 7253 жаран экинчи дозасын алды. Өлкө боюнча жалпы 720210 адам вакцинанын биринчи компоненти менен, ал эми 504998 жаран экинчи компоненти менен эмделди. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Ниязов Мирослав Жумабекович Кыргызстандын Афганистан Ислам Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси кызматынан берген арызына ылайык бошотулду. Президент Садыр Жапаров бүгүн кыргыз профессору, акын, кыргыз жазмасынын негиз салуучусу, чыгаан мамлекеттик ишмер Касым Тыныстановдун туулуп өскөн Ысык Көл облусунун Чырпыкты айылында орнотулган эстелигине гүл койду. Быйыл Кыргызстандын белгилүү чыгаан инсандары Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов, Кусейин Карасаевдин 120 жылдыгынын урматына мааракелик иш-чаралар республикалык деңгээлде өтүп жатат. Ушул эле жерде президент Садыр Жапаров жергиликтүү тургундар, алардын арасында Касым Тыныстановдун туугандары жана чөбөрөсү менен баарлашты. Айылдын аксакалдары жүргүзүп жаткан мамлекеттик саясатка колдоосун билдирип, өлкө башчысына мамлекеттик программаларды жана реформаларды ишке ашырууда ийгилик каалашты. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Вена шаарында өтүп жаткан парламент спикерлеринин бүткүлдүүнүлүк 5-чи конференциясында сөз сүйлөдү. Төрага алгач парламенттер аралык бирликтин төрагасы Дуарте Пачекого жана Австриянын улуттук кеңешинин төрагасы Вольфганг Собаткага парламентарийлер үчүн маанилүү болгон иш-чараны уюштуруп чакыргандыгы жана глобалдык маселелер боюнча кызматташтыкты калыптандырып, баарлашууга шарт түзгөндүгү үчүн ыраазычылык билдирди. Муну менен катар тынчтыкка жана демократияны чыңдоого багытталган жалпы баалуулуктарды, идеяларды бириктирген парламенттер аралык бирликтин бедели жогору экенин баса белгиледи. Ошондой эле төрага бардык парламентарийлер глобалдык маселелер боюнча өз позициясын ачык жана айкын билдирүү үчүн ушул аянтчаны эркин колдоно алышаарын кошумчалады. Андан сырткары үстүбүздөгү жылдын 31 августунда Кыргызстан эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгын белгиленгенин айткан төрага бул мезгил аралыгында демократиялык принциптерге таянган бир катар эл аралык келишимдерге кошулганын маалымдады. Буга мисал катары Кыргызстан жалпысынан Бириккен Улттар уюмунун алкагында адам укугун коргоо чөйрөсүнө тиешелүү 40 эл аралык документ боюнча милдеттенме алганына токтолду. Муну менен катар тиешелүү орток максаттар Кыргыз Республикасынын 2040 жылга чейинки улуттук өнүгүү стратегиясында чагылдырылганын жүйө келтирди. Сөзүнүн соңунда төрага Талант Мамытов конференцияга катышып жаткан бардык кесиптештерин парламенттер аралык бирлик алкагында кызматташтыкты кеңейтүүгө жана элдердин бакубаттуулугу үчүн берилген мүмкүнчүлүктөрдү максималдуу пайдаланууга чакырды. 24 сентябрда видео конференция аркылуу өткөрүлө турган Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттерден жогорку соттордун төрагалыгынын кезектеги кеңешмесинин алдында жогорку соттун төрайымы Нургул Бакирова Кытай Кыргызстандагы элчиси Ду Девен менен жолугушту. Эки тараптуу жолугушуунун жүрүшүндө төрайым Нургул Бакирова Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөнүнө 30 жыл толгондугун, бул эки өлкөнүн ортосундагы ишенимге, салтка айланган достук жана жакшы коңшулук мамилелерге өбөлгө түзгөн стратегиялык өнөктөштүктү бекемдүүгө кызмат кылганын белгиледи. Мындан сырткары төрайым сот тутуму үчүн ошондой эле кызматташуунун маанилүү багыттардын бири бирдей укук колдонуу практикасын камсыз кылууга салым кошуп, достук мамилелерди тереңдетүүгө, конструктивдүү жана ишенимдүү кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган Шанхай кызматташтык уюмга мүчө мамлекеттердин жогорку сотторунун төрагаларынын кеңешмесинин алкагында өз ара аракеттенүү экенин баса белгиледи. Бүгүн күндүзгү саат 10:15 чамасында Нарын шаарында жана Нарын район аймагында күчү 7 балга жеткен жер титирөө катталды. Мындай кырдаалда Нарын шаарындагы үзгүлтүксүз жана профессионалдык билим берүү мектебиндегилерге айгай салынып, алар коопсуз жайга чыгарылды. Жер титирөөнүн кесепетинен тилекке каршы өрт кырсыгы да орун алды. Мындан улам өрт өчүрүү жана куткаруу кызматы тарабынан кырсык катталган имарат толук көзөмөлгө алынып, ыкчам чаралар көрүлдү.
Нарын шаардык жарандык коргонуу штабы тарабынан табигый жана техногендик кырсыктар катталган учурлардагы тобокелдиктерди азайтуу максатында кезектеги машыгуу уюштурулган. Ага Нарын шаарын жарандык коргонууга мүчө болгон мекемелер, кызматтар катышып, табигый кырсык катталган учурларда өздөрү тарабынан көрүлүүчү аракеттерди иш жүзүндө көргөзүп беришти. Биз өзүбүздө көргөндө кичине кемчиликтер бар. Бул жерде дагы окутуу болуп өтөт. Биздин атайын кызматтын атайын Нарын шаардын бөлүмү бар. Бөлүмдүн кызматкерлери боюнча, ушул боюнча өздөрү боюнча мекемелерге келип сабактар өтөт. Бул баягы чыгып кеткенде бирин-бири жөөлөп чыгпаш керек. Бирин акырын, бирин жетелеп чыгыш керек. Баягы оорукчан болуп калса аларга жардам берип чыгыш керек да. Машыгууга жөнөкөй жарандар да тартылган. Мындан улам аларга иш жүзүндө жер титирөө жана өрт кырсыктары болгон учурларда өз өмүрлөрүн сактап, коопсуз жайга чыгып кетиши боюнча түшүндүрүү жүргүзүлдү. Бул окуудан бизден өзүбүздүн профессионалдык состав, коллектив жана окуучулар, студенттер эвакуация убагында, окуу убагында өзүн кантип алып жүрүш керек, өрт учурунда кандай иш-чараларды көрүш керек жана өзүбүздүн биздин безопасность кызматкерлери тарабынан дагы жакшы өзгө пайдалуу нерселерди алдык. Табигый кырсыктар катталган учурлардагы тобокелдиктерди азайтууга багытталган мындай машыгуулар пандемиянын кесепетинен акыркы 2 жылдан бери уюштурулган эмес. Эми кырдаалдын акырындык менен жөнгө салынышы менен мындай машыгуулар байма-бай өткөрүлүп турмакчы. Анткени табигый кырсыктар айттырбай келишип турган иш. Кыйын кырдаалда жарандарды аман сактап калуу башкы максат. Бүгүн Ички иштер министрлигине УКМКнын Бишкектеги программалык кеңсеси жабдыктарды жана жеке коргонуучу каражаттарды тапшырды. Сотторду жана укук коргоо органдарын реформалоонун алкагында техникалык жардам көрсөтүү боюнча иш-чарага УКМКнын Бишкектеги программалык кеңсесинин аскердик саясий департаментинин полиция маселелери боюнча кеңешчиси Константин Бедарёв, УКМКнын Бишкектеги программалык кеңсесинин кеңешчиси Шамшибек Мамыров, улук программалык жардамчысы Самат Мурзалиев, ошондой эле Ички иштер министрлигинин укук камсыздоо жана эл аралык кызматташтык башкармалыгынын начальниги Нурбек Жангабылов жана Ички иштер министрлигинин борбордук аппаратынын кызматкерлери катышышты. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исхак Пирматов Кумтур долбоорун ишке ашыруудагы коррупция фактысы боюнча күнөөлүү деп табылды. Пирматовго жаза түрүндө 300 000 сом айып салынды. Чечим бүгүн кабыл алынды. Эскерте кетсек, экс-депутат Кумтур боюнча кылмыш ишинде айыпталуучулардын бири болгон. 2021-жылдын 2-июнунда Пирматов УКМКнын тергөө абагына камакка алынган, бирок 1 айдан кийин тергөө менен кызматташкандыктан бошотулган.